Билим берүү министрлери, көкмелер, нең дұрайын қанын ичесіңер белдин. Биздин Кыргызстанда бир да жаман президент болгонбуз. Жалаң эшектердин айынан ушул стабилдүүлүк орнобой, каждый тиги 3 жыл 5 жыл сайын революция болуп, ушундай акмактардын айынан биздин Кыргызстан ушундай артка кетип атат. Бизнесмен, каны бузуктардын айынан кетип атат ушундай нерсе. Душмандардын атыш керек эң дұрайын ар бирин. Дуалга такап. Адамдын жүрөгү ооруйт, меңер иштейби, менен 11 китебиң 250 сом 2 мүшөк ундун акчасы. Просто ушул кыйынбы бу? Могу сентябрда Мореки китептер окулат, Морек автордук окулат деген айтып коюш кыйынбы ушул? Мейли китеп менен камсыз кылбасаңар, жок дегенде ушуну айтып коюш кыйынбы? Атыш керек эң дұрайын ар бирин. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут қана жөө басасыз. Ассаламу алейкум туғандар. Кутман таң. Мен азыр жаңа эле бир свежий, бир кейиштүү нерсени көрдүм. Ашып кетсе 10 минут, 15 минут боло элек. Нан алайын деп магазинге барсам, бир эже кийингенде эле жупуну ошол эже магазинчиге айтып атат. Мо жүгөрү чабылганда берем, 3000 сом берип турчу. Балдарга китеп алат элем дейт. Ана магазинчи айтты, магазинчи эркек киши. Ой, сиз өткөндө эле китеп алып келбедиңиз беле? Десе, ал китептер жарабайт экен. Баланчаевдин китеби керек экен. Мунуку болбойт экен. Дейт, азыр 11 китеп алышым керек дейт. Урматтуу билим берүү министрлери, көкмелер. Энең дұрайын 3 ай каникулдун ичинде бир күн шашпай отуруп, кайсы класс, кайсы автордун китебин окуйт, ошону зарайын айтып койбойсуңар бей. Энең дұрайын канын ичесиңер белдин. Айтып койгула, 1 сентябрь баланча мектеп баланча автордун китебин алат. Мореки китеп, мо математика окуйт, мо физиканы окуйт деп. Кыйын менен дұрайын отуруп алып ар кайсы тиги нарынга барып тиги мектептин ремонтун көрөсүңөр. Мектептин ремонттор силерсиз эле бүтүп келген энен кийин ошолорду кошо барып краска течидей болуп жөн эле пиар топтоп ар кайсы жака. Адамдын жүрөгү ооруйт, меңер иштейби, менен кийин 11 китебиң 250 сом 2 мүшөк ундун акчасы. 5 баласы бар кишиге 2 айдык токоч ошол. Калып калган жанагы энеңден тышык калдыраган жанагы дептерде болгон китептериңерди 250-300 сомдон подземкада саттырып атасыңар. Бар болсо иши ошол. Просто ушул кыйынбы бу? Могу сентябрда Мореки китептер окулат, Морек автордук окулат деген айтып коюш кыйынбы ушул? Мейли китеп менен камсыз кылбасаңар, жок дегенде ушуну айтып коюш кыйынбы? Энең дұрайын саботажник жалаң ушундай Морек ылдый жакта калган. Биздин Кыргызстанда бир да жаман президент болгонбуз. Жалаң эшектердин айынан ушул стабилдүүлүк орнобой, каждый тиги 3 жыл 5 жыл сайын революция болуп, ушундай акмактардын айынан биздин Кыргызстан ушундай артка кетип атат. Бизнесмен, каны бузуктардын айынан кетип атат ушундай нерсе. Душмандардын атыш керек энең дұрайын ар бирин. Дуалга такап. Өмүрбек уулу Бекзат, кыргыз элим. Билимди Иманалиев оңдойт деп кызматка койсо, ал Нарын дарыясынан крокодил издеп жүрө бериптир. Бүгүн бир катар министрлер кызматтан кетти. Арасында Каныбек Иманалиев дагы кызматтан кол жууду. Аны саясатта көп жылдан бери билебиз, депутат кезинде трибунадан эң көп сүйлөгөндөрдүн бири болчу. Элдер ким көп сүйлөсө, кооз сүйлөсө, аны кыйын саясатчы деп кабыл алышчу. Иш жүзүндө көп сүйлөгөн менен көп иштегендердин айырмасы чоң экенин көрсө. Жыл башында министр болуп келип көп убадаларды берген, бирок министр катары эч кандай реформа кыла алган жок. Сүйлөбөй деле калды. Тилин дагы jutub aldı.
Президент дагы айкөл киши экен, өзүн сындап, акыл үйрөтүп, кемсинтип жүргөндөргө дагы мүмкүнчүлүк берип көрдү. Кана кол сөздөрүңдү ишке ашырчы деп Каныбек Иманалиевдин ор койгон 3 катасын байкадым. Биринчи IQ деген мектеп бар. Ал 10-11 класста бириктирип, мөөнөтүн мурда бүтүрүү боюнча келишим түзүп, жыл соңунда 84 балага аттестат берүү керек эле. Министр Каныбек Иманалиев окуучуларга аттестат бербей, ата-энелердин көп убара кылды. Окуусун аяктап алган окуучулардын айрымдары чет өлкөлөргө чейин жогорку окуу жайларга тапшырып алышкан. Кийин бул маселени министр чечпегендиктен министрлер кабинетинин токтому менен аттестаттар берилген. Экинчи, Финансы министрлиги 2023 жылдын июнь айында Билим берүү министрлигине 152 миллион сом акча каражатын окуу китептерин басып чыгаруу максатында которуп берген. План боюнча жаңы окуу жылына китептер дайыр болуш керек эле. Каныбек Иманалиев 152 миллион сомду басып жата берип, өз убагында кыймылдабай, азыр мектептерде китеп жетишпей, ата-энелер нааразы болуп жатат. Бул андагы бир шалакы ээлигин кызматынын жоопкерчилигине кайдыгер экендигин кабар берет. Үчүнчү, Чолпон Ата шаарында президенттин демилгеси менен Акылман деген лицей ачылган. Максаты Кыргызстандагы өзгөчө таланттуу, эң мыкты балдарды терип келип окутуу болгон. Албетте, ага ылайык эң мыкты мугалимдерди дагы чогултуу тапшырмасы коюлган. Билим уясы жакында ачылышы болду. Министр Каныбек Иманалиев мугалимдердин курамын дагы чогулта албай, окуучуларды дагы камсыздай алган эмес. Ачыларга аз калганда анан башкалар кийлигишип, мугалимдер менен окуучуларды тандап чыгышкан. Ишенип милдеттерди жүктөсө, Иманалиев ишин кылбай, Нарын дарыясынан крокодил издеп жүрө берген экен. Чынында келгенде азыр мына базарларды көрүңүздөр, подземка мынагу жер төлөлөрдү караңыздарчы. Ошол жерде ата-энелер китеп издеп жүргөн, паникага түшүп китеп издеп жүргөн ата-энелер да. Бир үй бүлөдө 10 000 сомго китеп алдым деген ата-энелер бар. Анда баш мыйзамга биз билим берүү бекер деп эмне үчүн жазып коебуз? Китептин мына камсыздалышы боюнча өтө көйгөй бар экен. Бул жана китеп мафиясы боюнча учурунда министрлерге иш козголгон. Жеке типографиялар менен келишип алып, анан бүгүнкү күнгө чейин ошол мафия токтобой атат. Мына эми учкунга бердик деп атат. Бул саясатты жөнгө салышыңар керек. Акылбек Үсөнбековичке кайрылат элем. Китеп мафиясын бир жолго салып, ата-эненин чөнтөгүнө зор келип атат, күч келип атат. Мына бир үй бүлөдө 10 000 сомго китеп алат деген эмне? 3-төн 4төн баласы бар. 1-2 китеп албайт экен далар. Бүгүнкү күнү мамлекеттен мына 324 миллион быйылкыга бөлүнүптүр. 152 миллиону республиканскийден, анан жанагы ижарадан 172 миллионго. Бул жетишсиздик болуп атпайбы? Бүгүнкү күнү мектеп окуучуларына 15 миллион китеп менен камсыз кылуу жагынан алып караганда, мунун азыр 7 миллион китеп жетишпегендиги көрүнүп атпайбы? Жарым 50% китеп менен камсыз болуу жагы коркунучу турат да. 5-сентябрь болду, ата-энелер китеп издеп жүрөт, баланын колунда китеп жок. Бул эмне деген ал ишемдик? Ушул саясатты колго алгылачы. Ош шаарында Гарано бардык мектептерге Аркус деген басмаканадан китеп аласыңар, башка жерден албайсыңар, жарабайт дептир. Ата-энелер китеп издеп базарда жүрүшөт. Мектепте китеп жок. Бул мафияда, бул боюнча мен Каныбек Капашев менен эртең менен сүйлөштүм, эч кандай андай жок. Биз ушул президенттин тапшырмасы менен учкун китепканасы менен иштешип жатабыз деп айтты мага. Эми ушуну жергиликтүү бийлик да көзөмөлгө алса, биринчиден Гарано менен сүйлөшүп, эмне үчүн ата-энелер кыйналып базарда китеп издеп жүрүш керек? Мындай болбойт. Окуу китептерибиз өтө муктаж болуп атат. Чындап эле бул келечегибиз үчүн өтө чоң нерсе. Биз ушул жогорку кеңеш баштап бербейлиби? Мен сунуш кылат элем. 5 миллиард акча керек экен китепке. Биз айлыгыбыздан бөлүп берели. Мекеме ишканалар улантсын, мыктылар улантсын, азаматтар улантсын, бизнесмендер улантсын дагы мектептин окуу куралдары менен камсыз кылбайлыбы? Мен ушуну сунуш кылат элем, урматтуу депутаттар. Биз баштап берели, жогорку кеңеш айлыгыбыздан бөлүп берели. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Алмаз Акымжанович. Мен бүгүн мектептердеги китеп боюнча суроону көтөрөйүн дедим эле, бирок коллегаларым 5-6 жыл айтып кетти, кайталаган болбойм. Просто мен сизге бир сөз менен айтып коеюн дегенде, бүгүнкү болуп аткан нерсени найти сегодня книгу в школах — это почти что найти крокодила в реке Нарын болуп атат да. Рахмат.
With